Саламатсыздарбы, кадырман көрүүчүлөр жана радио угармандар, Түз эфирдеги Башат программасынын кезектеги чыгарылышын баштайбыз. Быйыл улуу жеңиштин 80 жылдыгы масштабтуу деңгээлде белгиленип жатат. Албетте, биз дагы бул темага кенен терең кайрылып, бир топ чыгарылыштарды жасап жаткан мезгилибиз. Демек, бүгүнкү көрсөтүү дагы улуу жеңишке Кыргызстандын кошкон салымы деп аталып, атайын адистер менен бул жаатта кененирээк кеп кылып, маек курсак деп камданып турган чагыбыз. Студиябызга келген конокторду тааныштыралы. Чек ара кызматынын ардагери полковник Бакыт Жылтыров, ошондой эле Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын Жамгырчинов атындагы тарых, археология жана этнология институтунун кызматкери Бакыт Султаналиев. Саламатсыздарбы, кутман таңыңыздар менен. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү темага байланыштуу суроо, пикир сунушуңуздар болсо, 0312 39 25 50 телефон аркылуу түз эфирден коңгуроо каксаңыздар болот. Ал эми биз болсо маегибизди баштайлы. Алгач сизге тарыхчы катары мына ушул экинчи дүйнөлүк согуштун адамзат тарыхында, анын ичинде Кыргызстан тарыхындагы орду, айтор тарыхый маанисине токтолсоңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу кыргыз эли. Ушу баарыңыздарды келе жаткан ушул улуу жеңиштин 80 жылдыгы менен куттуктайм. Бул согуштун, улуу жеңиштин мааниси тарыхта абдан чоң, зор болгон. Себеби ошол фашисттик Германияга каршы ушул укмуштуудай бир адам укуктарын бузган, жанагындай геноцид деп айтсак болот. Ошондой чоң массалык адам өлтүрүүгө барган ушул режимге каршы ушу дүйнө элдери биригип антифашисттик коалиция түзүп, союздаш болуп, СССР, Англия, Америка Кошмо Штаттары, Кытай жана башка өлкөлөр биригип ушул Германия жана союздаштарын жеңип чыккан. Бул ушунчалык чоң адам курмандыктарын алып келген согушта жеңил болгон жок. Ушу бүткүл дүйнөдө 60 миллион адамдын өмүрүн алды. Анын ичинде СССР мамлекетинин бүгүнкү күндөгү жаңыланган маалыматтар боюнча 26 миллиондой деп айтылып жүрөт. Анын ичинен жарандык калк көбүрөөк десек болот. Аскерлик жоготуулар бир 10 миллионго жакын болуп эсептелет. Калгандары ушу жарандык калк болуп эсептелет да. Көбүнчө ушу Россия, Украина, Белоруссия азыркы ушу мамлекеттердин калк жарандары болуп эсептелет. Бирок буга карабастан ушу Кыргызстандан дагы ушу улуу ата мекенин согушка аттанган жаңы маалыматтар боюнча ушу жаңы изилдөөлөр боюнча китеп чыккан турат. Ал киши өтүп кетти жакында эле, бирок ошол агайдын эмгегин биздин Улуттук илимдер академиясына, тарых институтунда жарык көргөн атат. Ошол китеби ушул Нарымбек Алымкулов адис болгон. Ушул агайдын жаңычыл изилдөөлөрүнө таянсак, 384 миң аскер аттанган. Ошол мезгилде жалпы Кыргыз СССРдин саны 1,5 миллиондой адам болгон. Ошондо биз ар бир 4-чү адам фронтко аттанган да. Анан мындан тышкары андан бир жарымынан көбү кайтпай калган. Андан тышкары тылда дагы абдан ошол мезгилде тамак аштын, азык түлүктүн жетишсиздигинен, оорунун айынан абдан көп адамдар курман болушкан. Биз ошол Россия, Белоруссия, Украина мамлекеттерин айтпай эле, мисалы өзүбүздүн Кыргызстанды эле алсак, абдан адам өлүмү абдан жогорку деңгээлде болгон да. Ушундай согуштун кесепети ушундай болгон. Бул боюнча абдан көптөгөн архивдик документтер, эскерүүлөр дагы ого эле көп. Ошондуктан ушу дүйнөлүк тарыхтагы ушул улуу ата мекенин согуштун же болбосо экинчи дүйнөлүк согуштун мааниси абдан чоң. Эгер бул жеңиш келбесе, балким бизди кандай тагдыр күтүп турат эле, аны билбейбиз. Ошол себептен биздин ушу аталарыбыз биздин ушул жеңишке кошкон салымы абдан чоң десек жаңылышпайбыз. Кыргыз жоокерлери
Агай, эмнеси менен айырмаланган жана алардын кайсы эрдиктерин, кайсы сапаттарын бүгүнкү күндөгү аскерлерге үлгү катары көрсөтө алабыз? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, мен дагы ушу улуу жеңиш келаткан улуу жеңиш майрамы менен кыргыз элин куттуктап кетким келет. Кыргызстаныбызда тынччылык боло берсин. Эми согуш башталганда бардык совет эли көтөрүлүп, анын ичинен биздин кыргыз эл дагы четке калбай мобилизацияда өзлөрү военкоматтарга барып согушка жазылышып, ошо согуш мезгилинде биздин Кыргызстанда 3 аткычтар дивизиясы түзүлгөн, 3 кавалериялык дивизия түзүлгөн. Андан сырткары бул бизде Фрунзедеги учкучтар мектебинде 3 авиаполк түзүлгөн. Андан сырткары 2 аткычтар бригадасы. Анан согуштун ортосунан улуп калган кезде биздин баатырлардын атынан Дүйшөн Шопоков, Чолпонбай Төлөбердиев атындагы батальондор да түзүлгөн. Эми баатырлардын жөнүндө айтып кетишибиз керек, эрдиктери жөнүндө. Мисалы үчүн алгач болуп эле мобилизация башталганда тез аранын ичинде 2 аткычтар дивизиясы түзүлүп, анын ичинен баарыбыз билген Панфилов дивизиясы түзүлгөн. 316 дивизия болуп, 41-жылы ноябрда ушу Москва шаарын коргоп, анын ичинде биздин Шопоков атабыз ошол жерде Москваны коргоп каза болгон. 42-жылдары билебиз, Чолпонбай Төлөбердиев Воронеж шаарын коргоп жатканда өзүнүн төшү менен дзотту тосуп курман болгон. Ошондой эле эрдикти 8 айдан кийин гана Александр Матросов көргөзгөн экен. Ошо Александр Матросов тарыхта калып, биринчи көргөзгөн биздин атабыз Чолпонбай Төлөбердиев мындай көлөкөсүндө калып калгандай эсилет да. Эми ошол эрдикти андан кийин айтышат бир 300 адам кылган экен, бирок биринчиден болуп биздин атабыз ошо Чолпонбай Төлөбердиев кылган. 43-жылда Сталинградты коргоп атканда биздин аталар Дайыр Асанов өзүнүн замбиреги менен 8 танк бир эле салгы ашууда 6 бронемашина, көптөгөн пехотаны жок кылып бердик көргөзгөндө, мен мисалы үчүн аскер кызмат катары айта алам, 8 эмес 1 танканы атыш бул аябай оор деп айтса болот да. Анан ал киши өзүнүн замбиреги менен бир эле ашууда 8 танка, 6 бронемашинаны аткан. 44-жылы мисалы үчүн биздин кенже сержант Жаркынбаев деген болгон экен. Жалгыз Нестор дарыясынын жээгинде фашисттердин 5 атакасын өзү жалгыз ого калбай калган чакта атышып, ого калбай калганда немистердин, фашисттердин пулеметин таап алып, ошо менен да атып эрдик көргөзүп, баардык ушулардын баардыгы Советтер Союзунун баатыры деген наамын алышкан да. Мисалы үчүн Берлинге дер барышканда биздикилер, Самат Садыков атабыз Берлинде Рейхстагты штурмалаган. Ал киши дагы ошол жерде штурм болуп каза болуп, ал киши дагы Советтер Союзунун баатыры. Учкучтар жөнүндө айтып кетсек, биздин легендардуу Талгат атабыз 300дөн ашык күжүрмөн учуу жасаган экен да. 300дөн ашык, ал кезде бир эле күжүрмөн учуудан кайтпай калышы мүмкүн эле учкучтарчы. Ал киши 300дөн ашык жасап, канча деген фашисттердин техникасын талкалап, канча деген аэродромун талкалап баатыр болгон. Анан биздин айымдар жөнүндө да айтып кетпесек болбойт. Учкуч айымыбыз болгон экен, Пасько деген. Биздин ушу Фрунзеде төрөлүп өскөн айым экен.
штурмовик болгон экен, бомбардировщикте. Ал киши 700-төн ашык ыкчам учууларды жасап, 90 тонна бомба таштаган экен. Ойлоп көрсөңүздөр, ал киши дагы ошо Советтер Союзунун баатыры болгон. Эми бул эрдиктерди биз эстеп жүрбөсөк болбойт. Өсүп келаткан муундарга жеткизишибиз керек. Патриоттук тарбия кылышыбыз керек жаштарды. Анткени азыркы учурда тарыхты бурмалоо болуп жатпайбы? Эгерде биз аларды унутуп калсак, алар өзлөрүнүн максатына жетет да. Ошон үчүн биз булардын эрдиктерин такыр унутпашыбыз керек. Балдарга айтып берип, ушундай жок дегенде эле майрам эмес, башка күндөрү да айтып турушубуз керек да. Балдар. Жогоруда өзүңүз айткандай, бир топ эрдиктер жасалган кыргыз жоокерлери тарабынан. Анда бир четинен кыргыздын өзгөчө бир духу керек болгон болсо, экинчи четинен сөзсүз өзүңүз айткандай, жөн гана Кыргызстан жоокерлерди жөнөтүп тем болбой, даярдыгын дагы мыкты таптап баптаган экен да. Жакшы даярданып барган жоокерлер ал жактан ошондой эрдиктерди жасап атат да. Демек, аскерлерди согушка даярдоодо да Кыргызстан жакшы салымы кошулган да. Биз албетте бул жерде биринчи эле ошо жана тез аранын ичинде дивизияларды бул жерде куруп, бул жерде Фрунзеде, Алматада жана Панфилов, генерал Панфилов өзү баштап бул жерден окутууларды өткөзгөн. Өткөзүп анан согуш майданына жөнөтүшкөн да. Бирок ошо кыска мөөнөттөгү ошо даярдыктарды карабайсыздарбы? Мисалы үчүн кийинкилер 6 айга чейин даярланып барса, согуш башталганда мобилизациядагы тез аранын ичиндеги даярдыктар аябай жакшы болгон да. Жакшы болуп, бул жерден ошо биздин жеке эле Кыргызстандын элинин канында барбы, ошол эле партизандык отряддагылар, жана Ленинградты блокадада согушкан адамдардан кийин каттар келген да. Мисалы үчүн Кыргызстанга ошол эле Кавпактан кат келген экен, көчөгүнө жакында эле генерал Исаков бир макаласын жазып жөнөттү. Ошо Кавпактагы жазган экен да, ошо 17 кыргыз ошо партизандык отрядында согушкан экен дагы. Анан ошо Кавпакта айткан экен да, булар көзгө аткан аткычтар, булар аябай эртип көргөзгөн эр жигиттер экен деп ошолорду да жазган да. Ошолордун баары жогу жеке эле бул жерде эмес, ошо барганда дагы ошо даярдыктар өтүп турган да. Фронтко баргандан кийин. Ал эми фронтту продукция менен камсыз кылууда Кыргызстан кайсы азык түлүктөрдү жибере алган, бул жаатта кандай жардамдарды көрсөтө алган? Негизинен согуш башталгандан баштап эле Кыргызстан ушул душмандын соккусу Кыргызстан элин кыжырданткан. Анан ошол боюнча эми биздин азыркы заманга салыштырып болбойт да, ал кездеги адамдардычы. Ал кездеги адамдар түшүнүктөрү да башкача болгон. Алар ушул мамлекетке жардам берели деп үйүндөгү ушул бардык, мисалы ашыкча буудайлары бардыгын фронтко жеңиш үчүн деп жөнөтүшкөн да. Эми негизгиси биз баарын карап көрсөк, мисалы согуш жылдарында фронтко 33 килограммдан ашуун алтын күмүш тапшырышкан элдер. Карпайым калктын мураска алган зер буюмдар да болгон мурунку кыргыздардан. Баягы мураска кылат го алтын күмүш. Фронтко 11 миллион 862 центнер эгин жөнөтүшкөн эл өзү. 2779 центнер эт жөнөткөн. 121 миң тонна жүн жана 96 миң даана кой терисин иштетилген. Андан мындан тышкары ушул бардык завод фабрикаларда иштешип жаш кары аялдар эле калган. Негизинен эркектердин баары ошо фронтто согуш
да болушкан. Анан бул жерде ушу түйшүктүн бар, ушу аялдардын ордун белгилеп кетишибиз керек. Аялдардын мойнуна түшкөн. Ушул эле мына Чоң Чүй каналын аялдар казган. Керек болсо жанагындай трактор курстарынан өтүп, тракторлорду айдашкан, комбайндарды айдашкан. Өспүрүм балдар ушу 10 сааттан ашык жумуш иштешкен. Андан тышкары жанагы тумак, чапан, жумбайпак мындайларды 1000 деп, 100 000 деп санап ушу фронтко жиберип турушкан да жыл сайын. Ушундай эрдик менен жеңген да. Эгер биз ошол жалпы СССРдин чыгарган согуштук техникаларын жана курал жарактарынын санын алып көрсөк, биз азыр абдан таң калабыз да. Бул мынчалык ушул Совет элинин эрдиги да. Совет элинин ушу кыргыздар эле эмес, казак, кыргыз, өзбек, орус, украин башка элдердин биримдиги да, ынтымакта туруп ушул фашисттик Германияны жеңген да. Биримдикти, бир муштумду көрсөтүшкөн да. Мисалы алып көрсөк, 100 000 танк чыгарышкан. Бул эмне деген каражат? Азыр Кыргызстанда канча танк бар? 200-150ге жетпеген танк бар. 100 000 танк чыгарган. 120 000 самолет. 482 000 курал жарактын түрүн. 300 000 замбирек. Бул не деген гана зор. Не деген гана зор эмгек, зор ресурс. Күндөп түндөп иштеген адамдардын маңдай тер эмгеги кеткен да. Ушунун баарын чогулуп келип, анан ушу улуу жеңишти алып келген да ошол. Бул жерде Советтер Союзунун житницасы деп койчу экен да, Украинаны, Донду, Кубаньды айтчу экен. Анан ал фашисттик Германия жерди басып алгандан кийин ошо айыл чарбасын көтөрүү Сибирге, анан Орто Азияга, анысынан биздин Кыргызстанга жүктөлүп калган экен да. Мисалы үчүн ойлонуп көрүңүздөр өзүңүздөр. Бир жылдын ичинде айдоо аянтын Кыргызстан 50%-га көбөйткөн экен. 50%. Ал эми жөн эле 50%-га көбөйтүп жерди айдап койгон эмес да. Жерди сугарыш керек эле, каналдарды куруш керек эле. Мына коллега айтып кетти. Элдин баары жогу, эркектердин баары жогу согуш кеткенде биякта аялдар эле калган, аксакалдар калган. Ошолор кетмен алып каналды куруп, ошол кезде Чүй каналын ошол кезде куруп, баягы жер аянтын, суу аянтын көбөйтүүгө аябай чоң жумуштарды өткөзгөн экен да бияктачы. Мисалы үчүн ошол эле ошол убакта мал чарбаны да көбөйтүүгө тапшырма коюлган экен да. Мен жана айтып кетпедим башында, 3 кавалерия курулган, топтолгон экен депчи бул жерде Кыргызстанда. Эми кавалерия кандай? Аты жок кавалерия болбойт да. 50 000 ат даярлашкан экен ушу согуш убагында. Биздикилер 50 000 атты фронтко жөнөткөн экен. Күлүк атты, маргыл. Ошентип бул жерде дагы ошо тылда дагы согуш токтогон эмес да, биякта дагы эрдикти аябай көргөзүшкөн. Чындап эле ресурс демекчи, сиз айткандай, кандай гана согуш болбосун, ресурсу мол тарап баары бир жеңишке жетет деген көз караш бар. Деген менен гитлерчилерге, Германияга салыштырганда совет аскерлеринин саны дагы азыраак болгон, даярдыгы дагы, бирок жалпы алганда демек жалпы совет эли улуусунан кичүүсүнө чейин өз салымын кошуп жүрүп отуруп, ынтымактын, биримдиктин негизинде анан ушул жеңишке жетип атышыбызда. Анан мына ушул ата мекендик согуштагы өзгөчө бир бөлүп карай турган тарыхый окуя бул Ленинграддын курчоого алынышы, 800 күндөн ашык убакыт. Мында дагы Кыргызстанга өзгөчө жоопкерчиликтер жүктөлгөн экен, жөн турган эмес экен. Бул жака Ленинградка вагон продуктуларды жөнөтүп турушкан. Бир жыл эле 100 вагон жөнөткөн ушу Кыргызстан эли. Анан ошол жерде блокадада калгандарды бияка эвакуация кылышкан элдерди. Анын үчүн мына бир легендарлуу энебиз, Токтогон Алтыбасар энебизди эскерип кетпесек болбойт. Бул энебиз 16 жашында ушул өзү сабаттуу болгондуктан эркектердин баары согушка кетип, өзү сельсоветти башкарып, ошо сельсоветте иштеп, ошентип жүргөн кезде анан 1942-жылы ушул эмеден келген да, Ленинградтан 150 бала келиптир. Анан ошону мама Тоня деп айтышы, ошо 150 баланын энеси болуптур да. Анан ошону көрүп өзү ошол 150 баланын аш жалаңач келгенин көрүп, анан өзү көрүп көзүнө жаш алып ыйлап, анан ошону
Ошо Күрмөнтү деген айылында өмүр бою жашап өтүптүр. Мына Сокол областында азыркы айыл бар. Ошо Күрмөнтүдө өмүр бою жашап өтүптүр. Анан ошол өзү бир жатакананы алып, ошол жерге интернет ачып, ошо 150 баланы ошол жерге алып келип, анан ошону айылдагы элдерге айтып, анан элдердин баары тең жардам берип, ошого күнүгө азык түлүк алып келип. Ошо 150 баланы баккан экен да. Эми бул бир адамдын эми өзүңөр элестетип көрүңүз. Бүгүнкү күнгө салыштырып көрсөк, мындай мүмкүнбү? Мындай улуу адамдар ошол баатырды учур жаратат дегенде, бул улуу мондун өкүлдөрү да буларчы. Мен айтканда булар азыркыдай биздикиндей акча же базар экономикасына түшүнүгүндө адамдар эмес булар. Булар ушундай эски түшүнүктөгү ушундай улуу иштерди жасаган муун болгон да. Ошо согушта эле мына Байке айтып кетти. Согушта ушундай Советтер Союзунун баатырлары ушу өзү өмүрүн аяшпай ушинтип согушуп. Негизи Кыргызда өзүбүздүн каныбызда дагы бар ушу эч качан ушу душмандан артка кайтпаган ата бабаларыбыздан бери келаткан ушундай сапаттарыбыз бар. Ата бабаларыбыз бизде мергенчилер да болушкан, аябай көзгө атар мергенчи болушкан. Жанагындай примитивдүү түт өтмө мылтык менен көзгө атар болгондугун орустар айтып жүрүшкөн. Ошол фронтто да чоң эрликтерин көрсөтүшкөн. Ошол Дүйшөнкул Шопоков атабыз мына 28 баатырлары Волоколамскийдеги, Дубосекова ошо эмедеги темир жолдун кайчылаш жеринде экен. Ушул жерде 28 баатыр 316-аткычылар дивизиясы, Памфилов казак-кыргыз өкмөтү түзүптүр 1941-жылы. Байкебиз айткандай тез аранын ичинде. Эми ошону даярдаганда жанагындай анга жаткызган үстүнөн тракторду жүргүзүп дейт. Эми азыр ошол трактордун астына эр болсоң жатып көр, ошол коркосуң да, ошонун астына жаткызып танканын алдына кантип даярдашкан да. Анан ушул укмуштуу да эрдик көрсөткөн да, ошо Дубосекованын жанындачы. 28 баатыр деп мындай айтып коебуз, бирок ал жерде мына Нарымбек Алымкулов адисибиз айтып атат, 100дөн ашык адам. Эми 28 деп чыгып калган, бирок ал жерде дагы башкалар да болгон да. Ошолор душмандын соккусун тосушуп, ушу көптөгөн душмандардын мизин кайтарып, анын ичинде ошо Памфилов командир өзү военный комиссар болуптур бул эмеде. Кыргызстан боюнча, республика боюнча военный комиссар, военкоматтын чоңу болгон да. Ошентип анан душмандын мизин кайтарышкан. Эгер Дүйшөнкул Шопоков атабыздын эрдигин айтып кетсек, бул жерде баягы эки башка бөлөк версияларын айтып жүрүшөт. Эми кандай муну тарыхчылардын такташ керек. Биринчисинде ошо танканын алдына гранаталарын байланып, танканын атына жарылып, өзүнүн танканы жардырып кошо өтүп кеткен дейт. Экинчисинде болсо душмандардын колуна түшүп калган дейт. Колуна түшүп калганда ошол жерде гранатаны алып, ошол жерде душмандар менен кошо жарылган дейт да. Ушундай эки неги кандай болгонунда дагы бул атабыздын бир мындай бир эрдигин мындай ошол жердеги өчпөс бир иш жасап кеткендигин билебиз да. Бул жерде жана Алтыбасар Вапа ушундай айтып кетпеди, андайлар бул эми бир эле мисал да. Кыргызстанда андайлар көп болгон экен да. Мисалы үчүн Кыргызстанга согуш убагында Ленинградтан, Украина, Белоруссиядан, Крымдан 3,5 миң бала эвакуация болуп алып келген экен да. Балдар үйлөрүнө. Кыргызстанга 40 балдар үйү курулган алар үчүн. Бирок ошого карабастан, курулганга карабастан, ушул өзгөчө чөйрөндө, Ошто, Ысык көлдө ар бир үй бүлө өз балдарды алып, багып жардам беришкен да. Анан жеке эле балдарды эвакуация кылган эмес да, бияка деген көп завод, фабрикаларды эвакуация кылган. Эми алып келгенден кийин бул жерде жаш балдар, аялдар калган. Эми аларды ошо заводдорго иштегенге үйрөтүш керек эле. Тез аранын ичинде ошолорду окутуп, станкага тургузуп, аялдарыбыз шахтада иштеген. Ошол малда ошого карабастан келген балдарды да алып багышкан да. Анан азыр коллега айтып кетпедиби? Миңдеген деп миллиондогон аскер
кийимгече бут кийимдерди фронтко жөнөтүп турганда миллиондон ашык. Мен азыр так айта албайм, 1.200.000 чейинки аскер кийим-кечелерди Кыргызстандан даярдап, анан фронтко жөнөтүп турушкан. Андан бул эми завод фабрикадан чыккан эле неме фактыларды айтып атабыз. Эл чогулткандары дагы бар да, элдер чогултуп, апаларыбыз колгап тигип, фронтко берип, ошонун ичине каттарды жазып, мына карасам да колуман ушул келатат. Карган колум менен жазам, ушу өгүлө деп жазып туруп анан фронтко жөнөтүп турушкан да. Кошумчалап кетейин да, ошол согуш жылдарында жалпы эвакуация болгон адамдардын биринчи эле 41-42 жылы 140 миң адам дейт. Андан кийин согуш бүткөчө 300 миң адам келиптир бул жерде. Ошол эми 300 миң адамды азык-түлүк менен камсыздап, алар да ошо согуш жеңиш үчүн ошо завод фабрикаларда иштеп эме кылышкан да. Анан дагы бир айтып кетчү нерсе, эгер согуштун алдында Кыргызстандын саны 1,5 миллион болсо, 45-жылы Кыргызстандын саны 1.400.000 болгон. Элестеткиле эми 5 жыл өсүш жок болгон. Төрөлүү да аябай жогору, төрөлүү аз, өлүм жогору болгон да. Мына эми ушул согуштун ушул кесепети деп айтсак болот да, адамдардын популяциясына кандай таасирин берген. Албетте кыргыз аскерлери, алардын эрдиктери андан сырткары жогорудагыдай эле Ленинградты мисалга келтире турган болсок, вагон атайын азык-түлүктөрдү менен камсыздоо жүктөлүп, анын ичинде Кыргыз президиумунун төрагасы Молдогазы Токойбаев баштаган делегация атайын барып тапшырып, ал жактагы аскерлер менен жолугушууларды дагы уюштуруп келген жайлары бар. Жана сиздер белгилеп өткөндөй, эвакуация болуп келген бардык элди бир боорундай кучак чайып кыргыз эли тосуп алып, өзүнүн бир боорукерлигин дагы көрсөткөн жайы бар экен. Эми мына ушул тарыхты, айрыкча Советтер Союзу тарагандан кийин, мына биз дагы Кыргызстандын салымын белгилеп атабыз. Советтер Союзунун курамына кирген ар бир улут өз эл баатырларынын эрдиктерин айтып эле тим болбой, жалпы алганда тарыхты бурмалабай, биз кийинки муунга кандай так туура маалыматтарды жеткиришибиз керек? Жалпы адамзаттык деңгээлде караганда бул согуш кийинки муунга эмне сабак калтырды? Бул экинчи дүйнөлүк согуш деп азыркы жаңы көз карашта ушундай болуп атпайбызбы? Баягы СССР чачырагандан кийин, СССР мезгилинде 15 союздук республика болгон биз үчүн улуу ватан мекендик согуш болду да. Анан эми азыр мисалы Өзбекстанда, башка республикаларда ошо экинчи дүйнөлүк согуш деп айтылып баштады да. Эми бул ошол жаңы көз караш болуп атат да. Анан ушул экинчи дүйнөлүк согушка фашисттик Германияга Өзбекстан же Кыргызстан кандай салым кошту эле деп ушундай көз караш болуп атат. Мен ойлойм, эми баягы убакыт өткөн сайын ушундай көз караш да өзгөрөт, а бирок биз жанагы айтып кеткен ушул элдин биримдигин ошону унутпашыбыз керек да. Бул жерде кеп баягы саясий себептерден улам Советтер Союзу чачырап кетпедикпи? Бирок бул жерде жалпы адамзаттын гумандуулук үчүн күрөшүү каралыш керек да. Жалпы Совет элинин ушул 15 союздук республиканын биримдигин жанагы айтып кетпедикпи башында? Ошончо жана анча адамдын өмүрү кыйылып, анан ошонун баарын эми унутуп койсок, анда болбойт да. Мындай согуш кайталанбаш керек эчичи. Азыр деген 3-чү дүйнөлүк согуш жанагы Эйнштейн физик окумуштуу салыштырмалуу теориясын айтканда. Ошо киши айтканда 3-чү дүйнөлүк согуш болсо эч ким согушпайт, мына кнопкалар менен эле согушуп коюшат деп. Андан Кудай сактасын, андай согуш чыкпай эле койсун. Ушул биздин сабак бизге ушул да. Адам өмүрү эң кымбат нерсе. Бул жерде эле ошо согуш талаасында дагылар өлбөйт. Ошол жерде үй бүлөсүнөн бир атасынан ажырайт, бир тууганынан ажырайт. Ал жерде үй бүлөдө трагедия болот. Мисалы, мен өзүм деле алып кетсем, Ат баш районунун Кызыл Туу айылынан болом. Анан ошол жерде менин чоң атам Султан Алиев Шаршеке өзүнүн 3-1 тууган болгон. Андан тышкары өзүнүн аталашта туугандар болгон. Бир уруктан ушул чоң атам эле калган. Биздин үй бүлөнүн эле трагедиясы ушул да.
биздин үй бүлөгө окшогон миңдеп миллиондоп саналат мындай трагедиялыктар бир уруктан мына биз эле алабыз чоңоттон эле алган анан эки жеңеси эле калды согуштан келсе атасы апасы бир туугандары атасынын бир туугандары да өтүп кетиптир оорудан улам бул жактан калгандары согуштан ушундай трагедиялар миллиондоп саналат мен жана айтып кетпедимби 60 миллион адамдын өмүрүн алган деп биринчи дүйнөлүк согушта 10 миллион адамдын өмүрүн алса экинчи дүйнөлүк согушта 60 миллион бул эмне деген жоготуу да ошол себептен ушул нерселердин баары бизге сабак болуш керек мындай согуш кайталанбаш керек негизи эле согуш таптакыр болбош керек бүгүнкү күндө өнүккөн заманда биз дипломатиялык жол менен гана чечип алышыбыз керек да саясий оюндардан алыстап ушу дипломатиялык жол менен гана чечип ошонун баары бүгүнкү күндө Украина менен Россиянын ортосунда болуп атпайбы мурун мына союздаш эле өлкөлөр керек болсо бир тууган өлкөлөр да славяндар да бизде мисалы украиндер менен да жакшы мындай бир туугандык мамилебиз бар болчу кыргыздардын Россия менен да ушундай согуштан чыгып кетүүсүн ушу алдын алып ушул согуштун кесепетин эстешибиз керек да канчалаган балдар жетим калды байке айтып кеттим 3,5 миң жетимдер ушу Кыргызстанга келип башкалык кылышты бул жерде эле канча жетимдер калды ошол эле мезгилде өзүбүздө эле мына ушул согушту мисал келтирүү менен андагы эрдиктерди мекенге болгон берилүүнү мисал келтирүү менен биз бүгүнкү аскерлерди кантип тарбиялай алабыз жана бул жаатта кандай аракеттерди көрүп келесиздер аскер кызматындагылар чек ара кызматында жүргөн жоокерлерге мисалы мен дагы ошо тарбия боюнча айтып кетсем азыр ветерандарыбыз аз калбадыбы мурда өздөрүнүн ооздорунан угуп эл биз монтундай биздин эл ушундай эрдик көргөзгөн экен деп укчу элек азыр ветерандарыбыз азайгандан аз анын үстүнө ден соолугуна байланыштуу алар көп жерге да чыга албай калышты мисалы айтып кетсем мен өзүм чоң атам Эсенгулов Жылтыр деген киши болгон ал киши ошо 39-жылы аскерге чакырылып 39-жылы Карелияда фин согушуна катышкан да анан ал бүтүп бүтпөй 41-жылы согуш башталып кетти анан улуу ата мекендик согушта да катышып жара болуп анан кайтып келген кайтып келип анан фронтту согушту көргөн киши аякка эмне керек аякта акыбал кандай экен бүт баарын түшүнгөнгө байланыштуу бияктан ошо айыл чарбада тылдагы фронтто кызмат кылган да ал киши согуш майданында дагы биякта тылда дагы кызмат кылып калган анан ал киши согушту эстегенди жаман көрчү анда санда айтып калчу эле айтып берчү эле кантип жарадар болду кандай согуш болду анан ошол кишиге таасирине мен аскер кызматкери болуп калсам керек деп ойлойм да эми азыркы учурда жана мен башында айтып кетпедимби 9-майда эле өткөндөрдү эстеп согуш майданында калып кеткендерди анан тирүүлөрдү даңазалабай бул системно мамлекетте иш чара жүргүзүш керек да анткени деген азыркы жана да айтып кеттим да коллега да айтып атат бурмалуулар аябай тарыхтуу бурмалуулар аябай күчтүү болуп атат да азыр башка өлкөлөргө барып согушту ким жеңген десе бүт эле Америка жеңген деп айтат экен да биз Советтер Союзунун эли моунча көп киши жоготуу менен Берлингедери биз ушу жөө барып басып алганыбызды өлкө жүзүндө көптөрү билбейт экен да ошон үчүн биз унутпай өсүп келаткан муундарга айтып турушубуз керек мына мисалы үчүн көчө күнү Кыргызстанга СНГнын чек арада 80 жылдыкка улуу жеңиштин 80 жылдыгына арналган эстафетасы келди бул эстафета Мурманск шаарынан башталган Дальний Восток, Хабаровск баардык жерден өтүп Казакстандан өтүп мына көчө күнү казактардан биз өткөзүп алдык бүгүн көчө күнү
Чүйөрөндө жүрдү бул эстафета. Эртең бүгүн Караколдо көлдө, анан Нарында болот. Кудай буюрса 4-үндө биз Тажикстанга өткөзүп беребиз. Бул эстафетанын максаты да ошо да, тарыхты бурмалоого жол бербөө, өсүп келаткан муунду патриотка тарбиялоо. Анан ушул улуу жеңишке салымын кошкондорду эстеп таң азалабыз. Демек, февраль айында жеңиштин урматына башталган эстафета бүгүнкү күндө Кыргызстанда жүрүп атат азыр. Кадимки чек аралар аркылуу өткөрүлүп берилип атат. Эстафетанын алкагында эмнелер көрсөтүлүп атат, эмне аркылуу өткөрүлүп берилип атат? Азыр ар бир бөлүкчөлөрдө, мисалы үчүн бизде 4 жерде Чүйдө, Ысык көлдө, Нарын областында, анан жана Ошто болот да, анткени баягы тышкы чек ара менен байланышы бар областтарда болот. Бул жерде ветерандар менен жолугушуу, окуучулар менен жолугушуу, ошолорго ошо эстафетанын максатын айтып берүү болуп атат. Мына мисалы үчүн бир эле мисал көчөгүнө Кант чек ара заставасында Советтер Союзунун баатыры Ванахун улуу ата мекендик согушка катышып ошол жерден баатыр болуп келген, ошонун туугандарын чакырып, солдаттар чакырып, ошо Миланфандагы окуучулар чакырып, ошол жерде жолугушуу болуп, ошол жерден айтып беришти да. Ошондой эле иш-чаралардын баардыгы Ысык көлдө да болот, Нарында да болот, Ошто да болот. Андан кийин Тажикстанга өткөрүп беребиз. Тажикстанга өткөзүп берет. Ушул сыяктуу эле иш-чара демекчи, сиздердин институт, албетте тарых институту түздөн түз бул темаларга тиешиңиздер бар. Демек 80 жылдыкка карата 2024-жылдын соңунда эле атайын комиссия түзүлгөн, иш-чараларды өткөрүү мерчемделген. Сиздердин институт бул аралыкта кандай аракеттерди көрүп атат жана алдыда кандай пландар бар балким? Ушул жеңишке байланыштуу. Биздин Бегимбал Жамгырчынов атында Тарых археология жана этнология институтунун директору академик Аблой Санканов агайыбыз Москвага иш сапар менен барып келди. Бул жерде ошол бирдиктүү китеп жазылып атат, ушул СССР элдерин кошуп. Андан тышкары биз мына кечээ эле чоң конференция өткөздүк. Мен жанагы эскерип кеткен ушу агайыбыз Нарымбек Алымкуловдун китеби чыгып жатат. Жакын күндөрү чыгып калат деп ойлойм. Анын бет ачары да болот. Анан кечээ болсо абдан жакшы конференция болуп өттү. Окумуштуулар, коомдук ишмерлер өздөрүнүн пикирлерин айтышып, ошол жерде ортого ой бөлүшүштү. Ошону менен биз резолюция кабыл алдык. Ушул жанагы биз айтып аткан ушул фальсификация дейбизби? Ошолорго кандай кылышыбыз керек? Кандай дагы программаларды иштеп чыгышыбыз керек? Мындан ары дагы ушу илимий изилдөөнү тереңдетүү максатында дагы жаңыча көз карашта ушу улуу ата мекендик согуш боюнча ушу кайрадан дагы изилдөөлөр жүргүзүү үчүн ушундай резолюциялар кабыл алдык да. Анан тилекке каршы ушул адистердин жетишпегенине байланыштуу ушундай бизде маселе жаралып атат. Ушул муну ачык эле айтыш керек. Ушу улуу ата мекендик согуш боюнча адистер Кыргызстан боюнча саналуу гана. Ушуга көңүл бөлүп, ушу тарых институтунун кызматкерлеринин санын көбөйтүп, атайын ушу адистерди, жаш балдарды ушу магистратура, аспирантураны окутуп, ошолордун илимий изилдөөлөрүн жүргүздүрүп, ушул боюнча адистерди даярдасак жакшы болмок да. Мындан дагы анан бул боюнча эми ушу саналуу эле адис бар экен. Мындай дагы көп изилдешибиз керек да бул маселе боюнчачы. Эми азыр ошо биз айтып атпайбызбы, жаңы көз караш болуп атат депчи. Мисалы эми бул жерде эгер таза илимий негизде алсак, бул жерде мындай да идеологиялык жактан болуп атат да. Экинчи дүйнөлүк согуш деп алып атышат да. Мисалы же болбосо мисалы Кыргызстандын бир жерин коргогон жокпуз да деп кээ бирлер айтып атышат. Же мисалы Баткенди же Кыргызстандын башка жерин коргогон жокпуз. Биз ошол Россия, Беларусь, Украинаны коргодук. Биз ошон үчүн экинчи дүйнөлүк согуш деп аташыбыз керек. Ошол бирок ошол
фашисттик Германияны түздөн түз жеңгенге Кыргызстандын салымы бар деген көз караштар айтылып атат. Андан тышкары анан бул жерде дагы бир Власовчулар деген бар, билесиздер. Власов деген генерал болгон, бул ошол немистерге туткунга түшүп берген, анан ошонун армиясы кошо өтүп кеткен да. Ошол Власовчуларды биз кандай актайбызбы? Кандай кылабыз деген ойдо. Эми ал генералы баш ийсе эле ал солдаттар айла жок болуп калды да деп айткандар дагы бар да. Ушул эле Власовчу боюнча айтып кетсем, ошол менин айылымдан кызыктуу маалымат айтып коеюн. Асаналы деген ата болгон, мен өзүнүн фамилиясын унутуп коюп турмун. Улуу муунда кишилер да бул. Асаналы деген ата мектепте көп жыл ушул мен кичинекей чагымда көрүп калдым, мектепте кароолчу болчу. Бул киши Власовчу болчу. Бул киши ошо Власовдун армиясы менен колго түшүп, ошо немистерге баягы эми айла жоктон эми өзү баш ийген жок да. Генерал баш ийген өттү да. Анан ошол жерде кызмат кылып, анан нар жактан экинчи фронт ачылып, 44-жылы америкалыктар келгенде, британдык америкалык аскерлер келгенде, алардын колуна түшүп калган да. Анан алар да туткунда жүрүп, анан кийин 50-жылдар эки Корея согушкан да, Түндүк Түштүк Корея. Ошо Түндүк Кореяга СССР жардам берген, Түштүк Корея Америка аскерлери. Буунун аскерлери менен кошо Түштүк Кореяга барып, ошол согушка аралашып, ал киши. Анан эми Кыргызда баягы өзүнүн туулган жерин тартылуу деген бар да. Барыбыр болбой элечи, ата мекен туулган жерин топурак алдым деп, анан өзүбүздүн ата мекенге кайтабыз деп, ошо Түндүк Кореянын армиясына качып өтүшүптүр да. Ал жерде качып өтүшүп, анан ал жерде туткунга эми баягы СССРга өткөрүп берди. Анан СССР бул саткын деп ал кишини соттогон да. 20-25 жылга. Бул киши соттолуп келип, анан 75-жылдары анан келиптир. Азыр келген да. Жана биз акыркы күндөрү айтып аткан бурмалоолор болуп кетип баратат окшойт. Мен мисалы үчүн жеке өзүмдүн оюм, Власовчулар, эми Советтер Союзу бул биздин өзүбүздүн мекен болгон. Биз мамлекет болгонбуз. Биз Украина болобу, Белоруссия болобу коргошубуз керек эле. Баткенде согуш жүрүп атса, нарындыктар жатып алгандай эле болуп калат эле да андачы. Анан бул Власовчуларга, анан Власовчулардан сырткары Туркестанский легион деген болгон, жана мусулмандар ошакта Советтер Союзуна каршы күрөшкөн, аларга актоо жок деп ойлойм да. Бул менин жеке оюм. Власовчулар жөнүндө аны актаган да болбойт. Аларды душман катары көрүшүбүз керек. Мен бул жеке оюм. Мына ушул байке аскер адам болот да. Аскер адамдар ушундай болот да. Анан биз эми баягындай илимди айтып атабыз да. Эгер таза илимий негизде алсак. Бул эми баягы азыркы күндөрү ошо айтып аткан Түрк легионунда кызмат кылган казактар өзлөрүнүн граждандарын актап атат, Өзбекстан өзлөрүнүн граждандарын актап атат. Ошол эле маалда биздин кыргыздар ошо бизде ошо жерде Сатар Алмамбетов деген киши окумуштуу колго түшүп кызмат кылган экен. Ошону да актаганга аракет жасалып атат. Эми бирок бул тарыхчылар муну аябай тыккан изилдеп чыгыш керек да. Анан баардык эле саткынчылардын бар жогун биз герой кылып, баатыр кылып албашыбыз керек. Демек, чындап эле мына ушундай талаш тартыштын негизинде такты келип чыгат. Демек, дагы да болсо бул тема терең изилдениши керек, илимий жактан такталышы керек жана кийинки муунга так туура маалыматты жеткирип берүү азыркы баягы милдет болуп турат. Эмеси Азамат Алтай да. Азамат Алтай келбеди бизге 90-жылдарычы. Ал да ошо америкалыктарга немистерге колго түшүп, америкалыктарга кызмат этип кеткен инсан да бул. Рахмат. Албетте бул темада сөз кыла берсек кээ учугу түгүнбөйт. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Тегизгиси мындан ары дүйнөдө бейпилдик өкүм сүрсүн, анчинде Кыргызстанда дагы тынчтыктын ыры жаңырсын деген тилекти билдиребиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү Башат программасында биз улуу жеңишке Кыргызстандын кошкон салымы деген теманын тегерегинде сүйлөштүк. Келген меймандарыбыз чек ара кызматынын ардагери полковник Бакыт Жылтыров жана Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын Жамгырчынов атындагы тарых, археология жана этнология институтунун кызматкери Бакыт Султаналиев болду. Алып барганыбыз Өсөрова. Саламатта калыңыздар.